Өткөн аптада министрлер кабинетинин төрага орунбасары Эдил Байсалов орусиялыктар кыргыз жарандыгын жапырт алып жатканына комментарий берди. Анын айтымында Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы өзгөчө келишимдер жеңилдетилген жол менен жарандык алууга мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн. Андыктан кыргызстандыктар дагы орус жарандыгын оңой эле алып жатканын белгиледи. Байсалов жарандык алгандардын тизмеси эмнеден улам ачык жарыяланбай калганын түшүндүрдү. Биз бул билдирүүдө такталбаган маалыматтарды жана тизмелердин ачык чыкпай калганы мыйзам бузуу болуп эсептелиши мүмкүндүгүн аныктай алдык. Атым Арген, азыр кенен түшүндүрүп берем. Байсалов Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Беларусь ортосундагы түзүлгөн 4 тараптуу келишим тууралуу сөз кылып жатат. Ал 1999 жылы кабыл алынган. Анда эки негизги топ жеңилдетилген түрдө жарандык ала алат. Алар 1991 жылдан мурун төрөлгөндөр жана 4 өлкөнүн биринде жакын туугандары барлар. Жарандык алууга арыз берип жаткан адам ушул шарттарга жооп берсе, документтер 3 айда каралып, паспорт берилет. Байсалов дагы бул документке таянып, орусиялыктарга кыргыз жарандыгын алуу кандай оңой болсо, кыргызстандыктарга дагы орус жарандыгын алууга ошондой эле шарттар түзүлгөнүн белгиледи. Эми болсо ошол келишим көрсө эки тарапка иштейт экен. Бизге канчалык жеңил болсо, алар дагы автоматтык түрдө алганга укуктуу экен. Бирок Орусия бул келишимден эбак эле чыгып, бул жеңилдиктер жоюлганы тууралуу журналисттер жазышкан. Муну тактоо үчүн биз юрист, Орусиядагы Оренбург облусундагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Урмат Жамгырчиевке кайрылдык. Так, 2011 жылы ал келишимди Россия тарап в одностороннем порядке уже токтотуп койгон и, соответственно, 2011 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин бардык чет өлкөнүн жарандары в общем порядке жарандык ала башташкан. РВП алыш керек, разрешение на временное проживание деп коет. Андан тышкары вид на жительство, анан кийинки кадам только Россиянын жарандыгы, Россиянын паспорту. Айрым учурда исключениялар албетте болот. Негизи эле ошол бир аз айтып кетейин, что закон о гражданстве, то есть жарандык тууралуу мыйзам Россиянын абдан объемдуу, абдан мындай көптөгөн факторлорду камтыган, мындай абдан оңой эмес мыйзам болуп эсептелет. То есть мыйзамга алуу процедурасында көптөгөн факторлор каралат. Азыркы маалда ошол 4 тараптуу келишимдин эки эле негизи калган да. Упрощенный порядок менен жарандык берүү. Бул биринчиден по браку деп коет. Эгер Россиянын жараны менен никеңиздер бар болсо, ошол негиз болуп эсептелет, оңой түрдө, то есть оңой шарт менен. Жана родственная связь деп коет, то есть жакын туугандар бар, атасы, баласы, энеси, кызы, жакын туугандык бар болсо, Россиянын жаранын ошол аркылуу дагы Россиянын жарандыгын алганга шарт ачылат. Андан тышкары ушул азыр мына жеңилдетилген вариантты айтып калдык. Могу эки фактор болсо, же нике бар болсо, же экинчи фактор туугандар бар болсо, ошондо ушул упрощенный порядок канча убакытта берилет? Эгерде ушул шарттарга туура келсе. Бул жерде конкреттүү бир практика жок. Мындайчы эч ким менен айтпайт. Мыйзам боюнча от 3 до 6 месяцев каралат да бардыгы элечи. От 3 до 6 месяцев бардык арыздар, бардык топтолгон документтер каралат. Бирок ар кимдики практика боюнча ар кандай учурда каралып, жыйынтык чыгарылат, чечим келет. А тиги общий основание боюнча ал канча көбүрөөк созулат да туурабы? Общий основание болсо, биринчиден бул жерде көптөгөн документтердин топтоо талап кылынат. Жергиликтүү Россиянын аймагына келип миграциялык каттак отуруш керек. Дальше иштеш керек бул жерде, бир жерде туруктуу кирешеси болуш керек. Бардык текшерүүлөрдү тил билиш керек, знание языка, носитель русского языка деген сертификаттар алыш керек. Өзүнүн туруктуу кирешесин такташ керек, то есть официальный стабильный доход деген бар. Жана көптөгөн документтер талап кылынат. Разрешение на временное проживание алат. Ошол разрешение на временное проживание негизинде өзүнүн мыйзамда каралган мөөнөтү бар. Ошол мөөнөттү жашап тургандан кийинки кадам вид на жительство коет. Вид на жительство в Российской Федерации. Ошол документ колго алыш керек. Ошол документтин негизинде канча мыйзамда көргөзүлгөн мөөнөттү жашап туруп, анан только российский паспортко, Россиянын жарандыгына арыз жазганга жол ачылат. Практика боюнча 3 жылдан 5 жылга чейин ар кимдики ар кандай ошол убакытта талап кылган да. Демек жеңилдетилген вариант жокко чыгып, 3 айда мисалы жарандыкты ала албайт экенсиң да, орус жарандыгын. Бир исключение бар. Акыркы кырдаалды көрүп атасыңар. Былтыр 24 февраль 2022 жылда болгон окуялардан кийин ошого байланыштуу азырдагы шарт бар. Эгер Россиянын катарында, Россиянын азыркы расмий сөзү менен айтканда атайын аскердик операцияга катышып келсең, СВО деп коет, специальная военная операцияга катышып келсең, ошонун катарында катышып келсең, эрдикти көргөзсөң, ошонун артынан дагы жарандыкка алууга жол ачылган да.
Бирок бул абдан олуттуу маселе. Бул маселенин чоо жайын, ийне жибин такташ үчүн дагы убакыт керек. Өзүңөр уккандай орус жарандыгын алууда кыргызстандыктарга өзгөчө жеңилдиктер жок. Бир гана согушка байланыштуу жаңы шарттар киргизиле баштады. Ал эми Кыргызстан орусиялыктарга ушул келишим аркылуу кыргыз паспорттарын жапырт берүүдө. Мурун алардын туулган жери, жылы, улутун камтыган тизмелер президенттин сайтында ачык чыгып турган. Бирок 2023 жылы бийлик тизмени чыгарууну токтотуп, тизмелерди жашырып салды. Эми Кыргызстандын паспортун алып жаткан жаңы жарандардын аты жөнүн билүүгө мүмкүнчүлүк жок. Байсалов бул тууралуу мындай дейт. Фамилияларды жашырганыбыздын себеби да бар. Башка мамлекеттер, мисалы Америка Кошмо Штаттары жана калгандары теле жарыялабайт экен. Жеке турмуш сыры, частная жизнь, баалуулукту урматтоо. АКШ мейли. Кыргыз Республикасынын жарандык жөнүндө мыйзамында президент жарлыкка кол койгондон тартып 3 күндөн кийин ал президенттин расмий сайтына жарыяланууга тийиш деп так жазылып турат. Бирок сайт жакында жаңылангандан кийин мурунку жарлыктар өчүрүлүп, жаңы документтер такыр эле жарыяланбай калды. Бул мыйзам бузуу болуп эсептелбейби? Муну тактоо үчүн президенттин аппаратындагы жарандык боюнча комиссияга байланышканга аракет кылдык, бирок жооп ала алган жокпуз. Жарлыктар жашырылып жатканы менен кыргыз паспортун алган кээ бирлер интернетте мактана коюп билинип калып жатат. Мисалы, орусиялык финансист жана блогер Михаил Жуховицкий Фейсбукта кыргыз жарандыгын тамаша иретинде алдым деп жазды. Анын бул билдирүүсү интернетте катуу талкууга алынды. Жакында эле кыргыз жарандыгын алган финансист комментарийлерде интернет колдонуучулар менен айтышып, кыргыз активист журналисттерди сындап жатат. Өзүнүн Фейсбугунда анда Кыргызстандан тышкары дагы 5 өлкөнүн жарандыгы бар экендигин билдирди. Мындан тышкары башка достор, тааныштарын Кыргызстанга чакырып, алар да жабыла кыргыз жарандыгын алып жатканын кошумчалаган. Ошол эле Facebook баракчасында Жуховецкий ага 2020 жылы интернетте Крымдын губернаторун сындаганы үчүн кылмыш иши козголгонун билдирген. Ал түрмөгө түшөрүн сезип, кечирим сураганын жана андан кийин кылмыш иши токтотулганын белгилейт. Бул тууралуу мындай жазган. Либерал жана режим менен күрөшкөн адам болгум келбейт. Анткени мен андай эмесмин. Мен бардык шартка макул боло берем. Мен ыңгайлуу жашагым келет. Өзүмдүн, жакындарымдын жашоосун ойлойм. Калгандардын жашоосу мени кызыктырбайт. Көрөшкөн адам болгум келбейт деген Жуховицкий учурда комментарийлерде кыргыз активист журналисттерди чагымчылдыкка айыптап, Кыргызстан, Кытай, Орусия менен кызматташууну өнүктүрүшү керектиги тууралуу жазууда. Кыскасы, Орусияда кыла албаган иштерди Кыргызстанда кылып жатат. Медиахаб мурунку жарлыктардын негизинде чоң дата иликтөө жарыялаган. Анда кыргыз жарандыгын алгандарды бир нече группага бөлгөнбүз. Биринчи топ мобилизациядан качкандар, согушка баргысы келбегендер. Арасында программисттер бар. Алар компанияларды ачып Кыргызстанда салык төлөп жатышат. Экинчи топ Орусиядан мүлкүн алып чыгып, Европа, Америкага эркин саякаттагысы келгендер. Булардын арасында мурунку орус чиновниктер дагы бар. Мисалы, Тверь облустунун экс-губернатору Дмитрий Зеленин кыргыз паспортун алганы менен Орусияда эле жашап жүрөт. Бийликчил уюмдун мурунку өкүлү Мария Дрокова кыргыз жарандыгын алып, Америкада жашап жатат. Үчүнчү топ Кыргызстанда компанияларды ачып, батыштын санкцияларынан буйтап, Кыргызстанды көпүрө катары пайдаланып, Орусияга товарларды ташып жаткандар. Ушундай кээ бир кыргызстандык компанияларга каршы эл аралык санкциялар киргизилди. Муну токтотуу үчүн эми санкциялар компанияларга эмес, Кыргызстандын экономикасына каршы киргизилиши керек экендиги айтылууда. Кыргыз жарандыгын Максим Бакиевдин мурунку компаньону Владимир Андросик жубайы Евгения Судец менен чогуу алган. Судец дароо мамлекеттик өнүктүрүү банктын жетекчиси болуп дайындалган. Ал эми поликлиникасынын иликтөөсүнөн кийин кызматтан кетти. Күйөөсү Андросик жаңы компаниясын мурун Бакиевтерге тийиштүү Бишкектеги кампага аттаган. Ошондой эле Клоп басылмасынын иликтөөсүндө 2022 жылы кыргыз паспортун алган Алексей Зайцев майнинг ферма ачып, ага мамлекет электроэнергияны 6 эсе арзан сатып жатканы белгилүү болгон. Кыргыз жарандыгын алган адамдардын арасында мына ушундай шектүү аракеттерди жасап жаткан адамдар дагы жок эмес. Өзүңөр көргөндөй, Орусия жарандык боюнча 4 тараптуу келишимден чыгып, кыргызстандыктарга өзгөчө жеңилдиктерди жойгон. Кыргызстан орусиялыктарга жарандыкты дагы эле оңой берүүдө. Ошол эле учурда жарлыктар жашырылды. Эми кыргыз паспортун канча адам, ким алып жатканын биле албайбыз. Арасында дагы кандай бизнесмендер бар? Алар Кыргызстанды санкция коркунучуна алып келбейт деген кепилдик барбы? Жарлыктар ачык болушу керекпи? Оюңузду сөзсүз комментарийге жазыңыз. Көрүшкөнчө.